Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин ортого салып айта турган маселебиз бул Совет доорундагы манастануу илими. Бул өтө кызыктуу жана өтө талаштуу, көп тараптуу мааниге ээ проблема. Себеби дал ушул Совет мезгилинде, Совет доорунда манастануу болуп калыптанып, күчүнө кирип, мындай илимдин багыты катары өзүнүн көрсөтө алган. Совет мезгилинде салттуу катары Манас эпосын этнография, тарых, лингвистика, фольклористика жана адабият таануу, музыка таануу илим тармактары изилдеп, иликтеп келген. Кийинчерээк гана Манас таанууга психология жана философия, маданият таануу илимдери бет алып, педагогика илими бет алып, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, Манас эпосын изилдөөгө далалат кылган. 1856 жылы, 62 жылы бул 19-кылымда Манас эпосунун иликтөөгө болгон алгачкы кадамдар 19-кылымдын экинчи жарымда түзүлүп, ал кийин аны изилдөөгө, эпосту изилдөөгө жол ачып берип, 20-50 жылдары 20-кылымдын Совет мезгилиндеги бул биринчи кадам, биринчи баскыч, мезгил баскычы катары эсептесек, 50-80 жылдары дагы бир экинчи чоң баскыч, бул этап манастануудагы Манас эпосын жана жогоруда айтып кеткендей философия, психология, маданият таануу, музыка таануу илим тармактары мындай өз аракеттерин жасап, Манас эпосын жана айтуучулук өнөрдү изилдеген. Биз баса белгилеп айта кете турган маселебиз бул 20-50 жылдарга чейинки Совет мезгилиндеги Манас таануунун абалы. Жаңы саясий режимдин, жаңы саясий курамдын, түзүлүштүн, системанын келиши менен кыргыз элинин дагы дүйнө таанымы, көз карашы, керек болсо жашоо образы дагы өзгөрүүгө дуушар болгон. Ошону менен бирге кыргыз элинин өзүнүн илими жаралып, Манас таанууга профессионалдык деңгээлде кыргыз окумуштуулары өзүнүн аракетин жумшап, иликтөөгө мүмкүнчүлүк ала алышкан. Мына ошол учурда өзгөчө 20-кылымдын экинчи жарымында 30-40 жылдарга чейинки мезгилде Манаска жана ар кандай көз карашта бир жактуу же бир тараптуу эмес илимий баалар бериле баштаган. Ошол себептүү бизге белгилүү болгондой,
Сталиндик соц реализмдин, социалистик реализмдин Манас эпосуна дагы өзүнүн чеңгелин салып, Манас эпосын социалистик реализмдин бирден бир курал катары колдонууга, бирден бир аспабы катарында колдонууга мүмкүнчүлүктөр, аракеттер кылынган эле да. Ал эми ошол аракеттерге каршы чыккандарды, ошол аракеттерге сын пикирин айткандарды жок кылууга, же болбосо сындырууга аракеттер көрүлгөн. Ошол 30-жылдары Манас таанууда өзүнүн салымын кошуп, Манас эпосун изилдеп иликтеп келген жана аны элге жайылтып, кыргыз элинен эмес башка элдерге дагы, башка өлкөлөргө жайылтууга далилдат кылган бир катар окумуштууларыбыз Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Белек Солтоноев, Кусейин Карасаев өңдүү окумуштууларыбыз саясий режимдин запкысын көрүп, айрымдары таптакыр жок кылынып атууга кеткен. Мен айтар элем, Манас бул ошол мезгилдеги саясий режимдин оппозициясы катары каралган. Бул кыргыз элинин мисалында. Ал эми башка элдердин мисалында дагы, ошол эле татар элинин мисалында, татар элинин Эдигей эпосы ошол саясий режимге, ошол кездеги социалисттик режимге оппозиция катары кабылданып, ошол эпосту жок кылууга же болбосо аны бурмалоого далилаттар кылынган. Ал эми ким аган каршы чыгып, ким ага көнбөгөн болсо, аларды жок кылууга, алардын тагдырын, өздөрүн сындырууга аракеттер көрүлгөн. Бул саясий режимдин, ошол кездеки совет социалисттик режиминин эпостарга, элдик эпостарга, ошону менен бирге Манас эпосуна дагы кылган мамилеси болгон. 30-жылдардагы 35, 36, 37, 38 жылдары алгач рет Манас тууралуу өзүнүн иликтөөсүн жүргүзгөн кыргыз окумуштуусу Касым Тыныстанов Академия кечелери деген өзүнүн пьесасын сахнага коюп сахналаштырган. Жана 35-жылы биринчи жолу бүткүл союздук илимий тажрыйбалык конференция уюштурган Фрунзе шаарында. Касым Тыныстанов менен Мухтар Ауезовдун, Поливановдун, мына ушул үчөөнүн аракети Манаска бир жактуу эмес, ар тараптуу мамиле кылуу керектигин, жана ал кыргыз элинин өзөгү, руханий өзөгү экендигин далилдеп, илимий баяндамасы менен чыгып сүйлөгөн эле. Мына ошол биз муну Касым Тыныстановдун гана мисалында айтып атабыз. Мына ошол баяндамасы, анын ошол Манастын сюжетин аралаштырып, Академиялык кечелер деген пьесасын сахналаштырып, кыргыз театрында койгондугу үчүн жана Манасты кыргыз тилинде эле эмес, башка тилдерге которуу керек экендигин, ошол кезде биринчи кезекте турган орус тилине которуп,
аны орус тилдүү окурмандарга дагы таанытып жайылтуу керек экендигин баса белгилеп, ошол маселени күн тартибине койгон Касым Тыныстанов 38-жылы ноябрь айында атылып, мынакей ушу азыркы биздин чүйөрөнүндөгү чоң ташта сөөгү табылып отурат. Бул процесстер, бул саясий мамиле ошол кездеки Советтер Союзундагы бардык элдик эпостарга жана элдерге жасалган аракеттер болгон. Ошол эле казак элинин Кабыланды Баатыр менен алпамысына карата, өзбек элинин алпамышына карата, ошол эле татар элинин Едигей эпосуна карата өзгөчө саясий цензура коюп, ошол эпостарды ревизиялап, аларды редакторлап, алардын редакциясын бурмалоого аракет кылып, ошол режимдин кызматына коюуга аракет кылган бүткүл Советтер Союзунун ошол кездеки идеология боюнча иштеген машинасы турмушка, ишке киришкен да. Ар бир элдин эпосу бул элдин тарыхынан, анын жан дүйнөсүнөн, анын дүйнө таанымынан, анын жүрөгүнөн жаралат. Мына биздин мисалда ушул Манас эпосу дагы бул кыргыз элинин жан дүйнөсүнөн жаралган. Ошол жан дүйнөсүнөн жаралган эпосту талкалоо менен саясий режим ошол элдин өзүнө дагы запкы тийгизген. Ошондо биз Манасты бул элдик, бирок пан-исламисттик экен, бул пан-түркчүл экен, бул душман эпос экен, улутчул эпос экен деген пикирлерди айтууга чейин барганбыз. Мына ошол 30-жылдар бул процесс 52-жылга чейин уланган. Совет мезгилинде өтө курч, өтө опурталдуу болуп, кыргыз интеллигенциясында, кыргыз илиминде, кыргыз маданиятында бир кара так катары калып отурат. Себеби ошол мезгилде ондогон кыргыз саясий ишмерлери, маданий ишмерлери, илимпоздору сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп, саясий режимдин курмандыгы болуп, бу дүйнө менен кош айтышкан. Ошол бирден бир себеби, бирден бир анын ачкычы Манас эпосунда болгон. Манас эпосуна кызмат кылуусу менен, Манас эпосуна карата мамиле кылышы менен булар ошол саясий режимдин курмандыгы болгон да. Бир 1952-жылы июнь айында Фрунзе шаарында бүткүл союздук илимий практикалык конференция өтүлө турган болот.
Бул конференция 52-жылга чейин эле 40-жылдардын соңунда 50-жылы анан 51-жылы эле өтө турган конференция болчу. Ошол жылдары өткөрүүгө пландаштырылган эле, бирок ар кандай себептер менен бул конференциянын мөөнөтү улам жылдырылып отуруп 52-жылга чейин келип, анан 52-жылдын июнь айына токтогон. Бул конференциянын негизги максаты Манас эпосы элдикпи же элдик эмеспи деген маселе коюлган. Бул конференциянын күн тартиби ушу бир эле маселе. Манас эпосы бул элдикпи же элдик эмеспи? Бул өтө маанилүү конференция болуп эсептелинет. Бул Манас таанууда эле эмес, жалпы кыргыз фольклористика илиминде, кыргыз адабият таануу илиминде, деги эле кыргыз тарыхында бул конференциянын орду өтө маанилүү. Себеби ушул конференция Манас эпосунун андан ары эпос катары жашап кетишине жана андан ары жайылтылышына чоң себепкер болгон. Башкача айтканда, Манас эпосунун жолун ачкан ушул 52-жылдагы Фрунзе шаарында өткөн бүткүл союздук илимий конференция болуп эсептелинет. Бул конференцияга ошол кездеки Кыргыз СССРнин жетекчилигинде турган Исхак Раззаков баш болгон саясий лидер, ошол кездеки маданиятыбыздын, адабиятыбыздын башында турган Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Кубанычбек Маликов сыяктуу окумуштуулар жана адабиятчылар ушул конференциянын өзөгү болуп, ушул конференциянын оң жагына чечилип кетишине чоң себепкер болгон. Бул окумуштуулар чөйрөсүнөн Болот Юнусалиев, Мухтар Ауезов, Абрамзон деген окумуштуулар.